Bu холодильникке кече келгенбиз. Кече келип полный жасап бүтүп заправкага кылып аткан учурда мына капилляркадан дагы өтө кичинекей утечка чыгып калды. Бул индезит вируса дегендерде ушундай азыр капилляркасын дагы алюминий кылып койгон. Негизи булар жез болгону жакшы, жез болуш керек. Анан бүгүн келип кайра муну жасап, муну кайра бул капиллярка алюминий болгон үчүн пайка тийгенде, пайка кылып аткан учурда ээрип үзүлүп кала берет да. 5-6 жолу, бир 7-8 жолу үзүлүп калып араң калды. Ошон үчүн биринчи мындай алтылык сымоо болгон жакшы, бул усталар үчүн билип алса жакшы да бул. Себеби муну түз эле мына фильтрге улай албайсың да. Канча фильтриң брак болот. Ошон үчүн биринчи муну алтылык жерге улап алыш керек. Качан ушу улангандан кийин анан давленияларды текшерип көрүп, утечка болбогондо анан кийин фильтрге уласаңар, ошондо фильтриңер дагы көп мусорго чыгып кетпейт көбү. Азыр полный жасап бүттүк. Вакуум кылабыз, заправка кылабыз. Буюрса холодильник иштейт. Ошондуктан холодильник алып атканда дагы мону капиллярка обратный трубаларын жез холодильник алсаңыздар өзүңүзгө да жакшы болот.